Nooruz майрамы Разаков шаарында жогорку деңгээлде белгиленди. Иш-чаранын расмий бөлүгү жергиликтүү жетекчилердин майрамдык куттуктоосу менен башталды. Урматтуу шаарыбыздын коноктору, сиздер биз ынтымакта, биримдикте, жакшылыкта жашасак, шаарыбыз өнүккөн, гүлдөгөн шаарлардан болушуна толук ишенем. Урматтуу шаардыктар, дагы бир рет майрамыңыздар менен куттуктап, бүгүнкү Nooruzга арналган иш-чараны ачык деп жарыялайм. Бул жылы аймакта Nooruz майрамы Өзбекстандан келген белгилүү ырчы актерлордун катышуусунда белгиленди. Mana stadionda katta Navruz bayramini nishonlamoqdamiz. Juda ham xursandmiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Ikki mamlakat o'rtasidagi do'stlikka ko'z tegmasin ilohim. Qirg'iziston, O'zbekiston har doim osmonimiz musaffo bo'lsin. Tinchligimizga ko'z tegmasin. Mana shunaqangi Navruz bayramini hali ko'p yillar, uzoq yillar, asrlar davomida birga nishonlab yurish nasib qilsin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Nooruzda шаар аймагындагы кол өнөрчүлөрдүн эмгектери коюлган көргөзмө уюштурулду. Анда шаарда жашаган улуттардын улуттук тамак аштарынын түрү коюлду. Мен сиздерди өзүм атымдан, ушул жамааттын атынан, үй бүлөнүн атынан сиздерге бүгүн Nooruz майрамында токчулук, молчулукту каалайм. Эли жерибизде дайыма тынччылык, аманчылык болсун. Заманыбыз тынч, элибиз токчулуктан, молчулукта жашап, ар дайым биздин жерибизде жакшылыктар болсун. Бүгүнкү байрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайм. Бардыңыздарга ден соолук каалаймын, узун өмүр, ушундай жакшы Nooruz майрамын ушундай жакшы тосуп алайык. Чоң рахмат бардыңыздарга. Байрамыңыздар менен дагы бир жолу. Байрамыңыздар менен. Майрамдык көргөзмөгө Тайланд айылынан келген жаш сүрөтчү Арапбек Бердияров да катышып, тартып келген сүрөттөрүн элдин назарына койду. Бул жакта мен кыргыз элин дүйнөгө тааныткан инсандардын сүрөттөрүн чагылдыргам. Бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин алгачкы азыркы учурдагы президентибиз Садыр Нуркожоевич анын жасалуу материалы үй эмерегине керектелүүчү лента деген материалдан жасалган. Муну мен бир 2 аптада бүтүргөм, 2 жуманын ичинде. Бул жакта болсо кийинки эмебиз биздин улуу жазуучубуз, улуу ишмер инсаныбыз Исхак Разаковдун сүрөтү бар. Аны деле 2 аптанын ичинде бүтүргөм. Ал деле үй эмерегине керектелүүчү лента материалынан болгон. Бул жакта биздин Чыңгыз Айтматов улуу жазуучу, анын чыгармалары дүйнөнүн 70-80 тилден ашуун тилдерин которулуп келет. Бул жакта биздин аялдардан эле эң эле биздин Курманжан Даткабыз Алай ханышасы болгон. Анын ошол учурда Датка намын алып, Орунбек Датканан кийинки учурду башкарып келген Курманжан Датка жасалган материалы бул мончоктон жасалган. Иш-чара концерттик программа менен уланып, жергиликтүү маданият өкүлдөрү элдерге шаңдуу маанай тартуулашты. Көп улуттуу Разаков шаарынын эли Nooruzда эң жакшы майрамдык маанайда тосуп жаткандарын айтышып, ынтымактуу элге биримдик, аймакка өнүгүү каалашты. Mana bugün bizni diyorimizda bahor ayyomi kirib keldi. Yangilanish, yosharish, fasllar kelinchagi Navruz olam, yangilanish fasli. Barchangizga Navruz olam muborak bo'lsin. Yurtimizga tinchlikni, millatlar aro do'stlikni, qalbimizga mehrni, sog'likni olib kelgan bo'lsin. Xirmonimizga baraka. Navruz muborak bo'lsin. Ulus'un ulu күндөрүндө, Ramazan ayının алдында Nooruz майрамыбыз кут болсун. Элибизге тынчтык, ынтымак, бакыт тилейм. Сабира Бакирбек кызы, Кудайберди Дүйшеев, Салам Медиа, Баткен.